Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, жергиликтүү жана республикабыздагы жаңылыктар менен мен Нурлан Сорбеков тааныштырамын. Кара Буура районундагы Кызыл Адыр айылында бак-дарактар мыйзамсыз кыйылууда. Бул тууралуу биздин каналга айылдык кеңештин депутаттары демилге көтөрүп кайрылган. Кененирээк кийинки чыгарылыштан көрсөтөбүз. Бул сиздер көрүп турган кадрлар башка өлкө эмес, кайдимки эле Талас областынын Кара Буура районунун Кызыл Адыр айылы. Бул бак-дарактарды мыйзамсыз кыркылып жатканына Кызыл Адыр айылынын айылдык кеңешинин депутаттары каршы. Алардын катарында Нурлан Мажитов да каршы. Анткени бул жердеги кыркылып жаткан тал-теректер мыйзамсыз кыркылганын, экология менен биргеликте акт түзүлгөн. Мына ушул түзүлгөн акт менен депутаттар кол коюшкан. Мыйзамдуу деген жүйө менен айыл өкмөтү документтери баары бүткөн. Мындай иш-чара болгон деп отчет бергенин. Андан кийин иш-чара негизинен жашоочулардын атынан келип туруп, айылдык кеңештин депутаттарына суроолор болгонун, мына ушунун негизинде депутаттар карап көрүп, өкмөттүн отчету бөлөк, жасалып жаткан иштер бөлөк болуп чыккан. Мына ошол себептен улам демилгечи топ түзүлүп, дал ушул ишти көтөрүп чыгып жатканын айылдык кеңештин депутаты Нурлан Мажитов биздин каналга айтып берди. Былтыркы жылда сунуш киргизилген, өзү негизи бул жерде эки тараптуу жол болот. Анан ошонун негизинде ушул талдарды алабыз деген сунуш киргизилген. Анан азыркы отчетунда эки тараптуу жол жок эле, бул жерде жашылдандырууга деп туруп, өзүн билдик кылып атат да. Өзүн билдик кылып кыркып салды. Эки тараптуу жолго ушуну алганга колдогонбуз. Анан эми бул жердеги негизги маселе бизге элдердин кайрылуусунун артынан болуп атат да. Документи толук бүт электе кыркылгандыгы болуп атат да. Бул жерде эми азыр экология тарабынан дагы өкмөткө штраф салынат. Биз эмнеге ызылдап атабыз? Биз ошол бюджетке дагы чыгым келбесин деген максатта ушул эмени бүтүрүп туруп анан кылса, бүтпөгөн нерсени бүттү деп документтерди бүттү деп бизге отчет бергендигине байланыштуу болуп атат да. Жашылдандыруу боюнча макул болгон эмеспиз деген жокмун, бирок жашылдандыруу боюнча бизге сунушта кирген эмес. Сунушта кирген эмес. Ошол себептен сунушу жок. Биринчиден, экинчиден документи толук бүт электе мыйзамсыз кырккандыгына байланыштуу экологдор да келип акты түздү. Ошол жерде биргеликте биз катышып кол коюп бердик. Ал эми мына ушул маселе боюнча Кызыл Адыр айылынын башчысы Нурдин Анаркулуу уулуна кайрылганыбызда төмөндөгүдөй жообун уктук. Бул кыйылып жаткан бак-дарактар картайып калгандыгы үчүн жана Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу эскирген бак-дарактарды алып, кайра ордуна жаңы кайыңдарды тигип, көрктөндүрүү максатында кыйылып жатканын баса бериледи. Жалпысынан 194 бак орду түбү менен алынганын, негизинен бул бак-дарактар каарып, убагы жеткендигинен улам кыйылгандыгын айыл башчысы төмөнгүчө айтып берди. Экологдордо бардыгы жана биздин кагаздарыбыз бүттүгү проектнист эмес атайын ган деп коет экен. Ошо неме өзү келип курттаган жарабайт, 50 жыл 60 жыл болуп калыптыр буга. Ошону биз кайра немеге деп жазып берсек, алардын баары алып келип кортунду чыгарып берген заключение. Курттаптыр, алынганга болот деп. Мыйзам ченемдүү почти биз бир эле колго алып калыптыр. Мен тиги өзүм ажизим менен түшүнүшпөй калыптырык. Биз бул эле эмес, дагы бир башка жердин бак-дарактарын кезейинде экенбиз. Анан сиз алып келдиңизби, колун койдуруп алып келдиңизби десем, ооба алып келдим. Уруксат бар дегенде мен ошо экөөбүз бири-бирибизге түшүнбөстүк менен неме кылып коюптурук да. Баштап жибериптирик. Атак бир күн 2 күн болсо бул уруксат берилмек, печаттап азырылмак, бардык ордоруна келмек да. Ооба, ошол боюнча баары мыйзам чегинде карап берсин. Мыйзам чегинде карап берсе, мен жооп берем, анткени себеби бүт менде документтер дайын. Эгер андай болуп бузулуп калса, мыйзам чегинде төлөп берүүгө укуктуумун да, беришим керек. Ооба. Бул көрүнүшкө айыл тургундары каршы. Алардын катарында Людмила Бороденко дагы бар. Анын айтымында ал ушул жерде төрөлүп өскөнүн, кыйылып жаткан дарактарга каршы экенин билдирди. Здесь большая трасса, да? Чем будем мы дышать? Чем будут наши дети дышать? Нужно было так. Один срубил, сразу посадил. Срубил, посадил. А теперь вот это все убрали. Когда эти елки примутся? Когда? А чем люди будут дышать? Вот. Я как житель здесь выросла, родилась, прожила уже 72 года. Ну как, я недовольна, что вот это все так сделали. Я так думаю. А здесь какая трасса? Чем люди будут дышать сейчас? Как были здесь?
А здесь хороший парк был, аллеи были, люди ходили. Там он стулья, на стульях сидели, дети гуляли. Вот сейчас вот здесь дети еще говорят, что это тоже будут рубить. Разговор такой идет. Кыйылган бактарактар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жашоочуларга таратылат. Ал эми жарактуулары өкмөткө тапшырылат. Бул туурасында кыйылып жаткан бактарактарга комиссиянын мүчөсү Айчүрөк Кадырова айтып берди. Көктөндүрүү боюнча азыр муну кыркып бүткөндөн кийин аккайың тиги иштеп субботник жасайын деп атабыз. Айыл өкмөтүнүн приказы боюнча 11 кишиден состав турабыз. Жетим жесилерге, инвалидтерге жарым үй бүлөгө жетишпеген үй бүлөгө берип атабыз. Бекер бесплатно берип атабыз. Эми баары кесилгенден кийин жаңыртуу боюнча кесебизде ошо боюнча эми субботникке аккайың тиги истегенден баары кесилип атат. Уруксаты былтыркыдан мурунку айыл өкмөттөн берилген экологиянын уруксаты бар. Мына ушул иш боюнча Кара Буура районунун экологторуна барганыбызда иш орунан тапкан жокпуз. Дал ушул маселе боюнча иш топтолуп, Кара Буура райондук прокуратурасы бул ишти карап жатканын биздин каналга прокуратура органдары кошумчалашты. Нурлан Соорбеков, Ринат Иманкулов, репортер, 3 канал, Кара Буура району. 31 мартта Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн демилгеси менен областтын бардык аймактарында жалпы ишембилик болуп өттү. Назарыңыздарды мына ушул чыгарылышка бурабыз. 31 мартта Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн демилгеси менен областтын бардык аймактарында жалпы ишембилик болуп өттү. Баарыбызга белгилүү болгондой, республика боюнча 3 айлык жарыяланып, бардык жерде ишембиликтер өтүүдө. Анын негизинде Талас областынын ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өзүнүн атайын буйругу чыгып, 3 айлык жарыяланган. Ошол 3 айлыктын алкагында ишембилик кылып жаткандарга дем берүү максатында ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн демилгеси менен жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен суусундуктар таркатылды. Мындай алгылыктуу иштер 3 айлыкта эле камтылбастан күзгө чейин улантабыз деген ишеничтебиз деп кошумчалады ыйгарым укуктуу өкүлдүн пресс катчысы Бакай Садыров. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, республика боюнча азыр 3 айлык жарыяланып, бардык жерде субботниктер, ишембиликтер өтүп атат да. Анын негизинде Талас областынын ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө өзүнүн атайын буйругу чыгып 3 айлык жарыяланган. Ошол 3 айлыктын алкагында бүгүн баягы кичине иштеп аткандарга дем берейик деп ыйгарым укуктуу өкүл Марат Молдонович өзү демилге көтөрүп, ошо мынакей массалык маалымат каражаттарынын катышуусу менен кичине ошо келип иштеп аткандарга дем берүү максатында суусундуктар таратып кичине акция кылып атабыз. Анан мындан тышкары негизи бул менен иш токтоп калбайт. Негизи 3 айлык менен токтобойбуз деп ойлоп атабыз. Себеп дегенде тазалык ар дайым керек экен да. Күзгө чейин ушул иштерди улантабыз деген ойдобуз да. Анан албетте ал үчүн ушу райондордун ортосунда, айыл өкмөттөрүнүн ортосунда, ошондой эле ишкана мекемелердин ортосунда тазалык боюнча сынактар жарыяланган, жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктар каралган да. Алато ресторанындагы тойдо ууланды деп 151 адам ооруканага кайрылды. Бишкектеги Алато ресторанында болгон тойдон кийин республикалык инфекциялык ооруканага 151 адам кайрылганын Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Алато ресторанында тойдо ууланды деп 151 адам ооруканага кайрылды. Тойго келген коноктор балык жана тоок этинен ууланганы божомолдонуп жатат. Санитардык эпидемиологиялык борбордун башкы дарыгери Артур Уюклановдун 2 апрелдин саат 8:00 карата берген маалыматына ылайык, тамактан ууланып 89 адам ооруканага жаткырылган. Анын ичинен 19 жаш балдар, ал эми 50 киши, анын 10 жаш балдар дарыгерден жардам алып үйлөрүнө жиберилген. Ал эми министрликтин Ысык Көл облусундагы координатору Эсенбек Сатылканов ооруканага 12 адам кайрылып, анын 10 жаткырылганын белгиледи. Баары баш айланып, ооруп, көңүлү айнып, өзүн начар сезип келишкенин билдирген. Айрымдарынын дени табы көтөрүлүп, ичи өткөн. Белгилей кетсек, 31 мартта тойго келген коноктор балык жана тоок этинен ууланганы божомолдонуп жатат. Окуяга байланыштуу шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору текшерүү жүргүзүп жатат. Тойго Ысык Көл, Нарын жана Ош облусунан 190 мейман келген. Маршрутка айдоочулары керек болсо бир жумага чейин ишке чыкпайбыз. Бишкек мэриясы маршрутка айдоочуларынын бири дагы талабы аткарылбай турганын буга чейин белгилеген болчу. Бүгүн 2 апрелде иш таштап, каттамга чыкпаган маршрутка айдоочулары талабы аткарылмайынча ишке чыкпай турганын 12-Кичи районундагы чогулуш учурунда билдиришти.
Бүгүн 2-апрелде иш таштап каттамга чыкпаган маршрутка айдоочулар талабы аткарылмайынча ишке чыкпай турганын 12-Кичи районундагы чогулуш учурунда билдиришти. Алар бүгүн кечке чейин турарын, талаптары аткарылмайынча керек болсо бир жумага чейин ишке чыкпай коюуга даяр экенин айтышты. Эл да биздин кадырыбызды билсин. 10 сом төлөп эле коюп маршруткага памперсине чейин таштап, анысы аз келгенсип кусуп да кетишет. Бизге да жетип кетти. Талаптарыбыз аткарылмайынча ишке чыкпайбыз. Балким ал 3-4 күн, балким бир жума болушу мүмкүн, деди чогулган айдоочулар. Алар ошондой эле салыктар, түрдүү текшерүүлөр да көп болуп жатканына да нааразы болушту. Нурлан Соорбеков, Ринат Иманкулов, репортер, 3 канал интернет жаңылыктары.